Бүгүн Бишкектеги Кыргыз Кредит банктын имаратынын алдына карыз алуучулар нааразычылык акциясына чыгышмакчы. Бул тууралуу 40 чоро кыймылы социалдык тармактарга маалымдады. Алардын айтуусунда келишимди аткарбай койгондугу үчүн банк 47 үй бүлөнүн турак жайын конфискациялап алган. Учурда ал жарандар каржы мекемесинин имаратын өрттөөгө да даяр экенин билдиришти. Буга чейин карыз болгон адамдар президентке, өкмөткө жана башка мамлекеттик органдарга кайрылышып, эч кандай жооп ала алышкан эмес. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кабарлагандай 9-июндан 11-июнга чейин милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Алардын айтуусунда Ош окуясынын 5 жылдыгына карата коомдогу коопсуздуктун алдын алуу максатында тартип коргоочулар кызуу иш-аракеттерди жүргүзүшүүдө. Анда эл көп чогулган жайлардын, базарлардын жана бир канча ишкана мекемелердин айланасына посттор коюлуп, шаар тургундарынын тынчтыгын камсыз кылышмакчы.